11 каналында соңку жаңылыктар менен кесиптештерим жана мен Назика Атамбекова тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Башкы жаңылыктардан. Жашыруун шайлоонун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин төрагасы шайланды. Кытай Республикасынын коргоо министри АКШны Кытайга коркутуп үркүтүү жолдон алыс болууга чакырды. Эки мамлекеттик аскердик кызматташууда тең тил табышып иштешүүсү керек. Кытай жетекчиси Си Цзяньпин жана Тайвань президенти Ма Инцзюнун 1949 жылдан берки алгаш жолугушуусу болуп өтүүдө. Сүйлөшүүнүн негизги максаты көп жылдан бери чечилбеген Тайвань кызыгы. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында жашыруун шайлоонун жыйынтыгында Асылбек Жээнбеков депутаттардын 114 добушун алуу менен Жогорку Кеңештин 6-жыйынынын төрагасы болуп шайланды. Жээнбеков добуш бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирип, ишенимиңиздерди актоого болгон күчүмдү жумшайм деп айтты. Кыргызстандыктардын саны 6 миллионго жакындап калды деп Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Эске салсам, 2009 жылы калктык каттоо жыйынтыгында жергиликтүү жашоочулардын саны 5 миллион 362 миңден ашкан эле. Министрликтин көрсөткүчтөрү боюнча 9 ай ичинде ушул жылы өткөн 2014 жыл менен салыштырганда калктын саны кыйла көбөйдү. Кытай Республикасынын коргоо министри АКШны Кытайга коркутуп үркүтүү жолдон алыс болууга чакырды. Бул сөзүн ал Куала-Лумпурда өткөн конференцияда Пентагондун жетекчиси Эштон Картерге узатты. Эки мамлекет аскердик кызматташуудан тең тил табышып иштешүүсү керек, бирок ошого карабастан Америка Кошмо Штаттары Кытай Республикасынын коопсуздугуна коркунуч жаратып турат, дейт Чань Ваньцюань. Өз кезегинде Эштон Картер Америка Кытайдын түштүк деңизинде эч кандай кызыкчылыгы жок, бирок жасалма аралдарды куруп региондорду милитаризациялоодон алыс болууга чакырды. Картер АКШ түштүк Кытай деңизинде кемелерди эркин жүрүүсү бул эл аралык коргоо мыйзамдарында каралган жана өз принциптеринен кайтпасын баса белгиледи. Эске салсак, эки мамлекеттин чыры Американын аскер кемелери Кытайдын жасалма аралдарына кирип баргандан улам чыккан. Ишембиде Кытай жетекчиси Си Цзяньпин жана Тайвань президенти Ма Инцзюнун согуштан кийинки 1949 жылдан берки алгач жолугушуусу болуп өтүүдө. Сүйлөшүүнүн негизги максаты көп жылдан бери чечилбей Тайвань кысыгында жайгашкан эки мамлекеттин ортосунда тынчтыкты орнотуу. Пекин Тайваньды дагы деле өзүнүн аймагы деп эсептөөдө. Тайвань президентинин айтуусу боюнча, эки мамлекет өз кызыкчылыктары менен калат. 1949 жылы Кытайдагы граждандык согушта коммунисттер жеңилгенден соң ал кездеги жетекчи Чань Кайши менен Тайваньга качып кеткен. Мыйзамда бул жер Кытайдыкы, бирок согуш бүткөндөн кийин алар Кытайга багынбай калган. Кызыктуусу 1971 жылга чейин Бириккен Улуттар уюмунда Тайвань Кытайдын атынан келип турган. Эки мамлекет тил табышса, Тайвандын оппозициясындагы Демократ партиясы кийинки 2016 жылкы президенттик шайлоодо жеңишке жетиши мүмкүн деген божомолдор бар. Сирияда орноштурулган Америка аскерлери ислам мамлекети менен күрөшкөн оппозиция күчтөрүнө кеңешчи катары киргизилген. Бул көрүнүш Вашингтондун Сирия конфликтине киришпейт деген убадасын аткарбагандыгы эмес деп Барак Обама NBCге берген интервьюсунда билдирди. Бул чечимин Ак үй 50 Америка аскерлерин оппозиция күчтөрүн машыктыруу, кеңеш берүү жана жардам көрсөтүү катары киргизилген деп жарыяланды. Сиздер 11 каналын көрүп атасыздар. Кийинки мүнөттөрдөгү жаңылыктар. Орусия коргоо министрлигинин орун басары Тажикстандан жана Түркменстан менен чектешкен Оганстанда ислам мамлекети уюмунун мүчөлөрү көбөйгөндүгү тууралуу. Москва көз карандысыз мамлекеттик шериктештик Шанхай кызматташтык уюму жана жамааттык коопсуздук келишим уюмдарынын жетекчилери жолугушту. Улуттук илимдер академиясында 6-7 томдон турган улуттук энциклопедиянын бет ачары болуп өттү. Орусиянын коргоо министрлигинин орун басары Антонов Тажикстан жана Түркменстан менен чектешкен Оганстанда ислам мамлекети уюмунун мүчөлөрүнүн көбөйгөндүгү чектеш мамлекеттердин коопсуздугунун коркунуч жаратып турат. Тамырын узарткан ислам мамлекети 30дан ашуун провинцияларды ээледи деп Түштүк Чыгыш Азия мамлекетинин коргоо министрлигинин жыйынында айтты. Бүгүнкү күндө бул уюмду 25-30 миңден ашуун чет жактан келген террористтер колдоп турат. Алар үйлөрүнө кайтса, экстремизм жана радикалдык идеяларын өлкөлөрүнө таратат, деди Орусия коргоо министрлиги.
Москвада болгон жолугушууда көз карандысыз мамлекеттик шериктештик Шанхай кызматташтык уюму жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин туруктуулугун бекемдөө жана коопсуздук коргоо маселелерин талкуулады. Уюмдардын жетекчилери 2014-2015 жылда болуп өткөн иш-чараларды жыйынтыктап, эл аралык маанилүү маалыматтар менен бөлүштү. Мындан тышкары терроризм, миграция саясаты жана уюмдардын маалыматтарды ыкчам жеткирүүсү тууралуу сүйлөшүлдү. Америкалык CNN каналы маалымдап кеткенде, аскердик спутник Синай жарым аралында кыйраган А321 учагы абада учуп бараткан мезгилде багаж бөлүмүндө жакын жерде жарылуу болгон инфракызыл нурлары сүрөткө тартып алган. Америкалык чалгынчылардын пикири боюнча, учак ракета менен атылган эмес, сүрөттөргө таянган божомолу менен кырсык абада болгон. Авиация эксперттери жана жарылуунун себептери ар кандай болушу мүмкүн деп айтууда. Бомба жарылуусу учак кыймылдаткычынын бузулгандыгы же техниканын бузулгандыгынан улам болгон. 30 октябрда Майлы суу дарыясынын оң жээгинде Верхняя көчөсүнө жакын аймагында мунай жер катмарынан агып, дарыяга куюлуп жаткандыгы байкалды деп экология жана технологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын аймактык бөлүмү билдирди. Дарыя суунун үстүндө мунай калкып, абада курч жыт турат. Кыргыз-нефтегаз ишканасы жана Майлы суу шаарынын акимине жана Майлы суу шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчыларына бул кырдаалды кыска мөөнөттө оңдоого иш-чаралар аткарылсын деп билдирүү жөнөтүлгөн. Кече Бишкекте Улуттар илимдер академиясында 6-7 томдон турган энциклопедиянын бет ачары болуп өттү. Академик Үсөн Асанов түзгөн жыйналыш топтому 14 китептен туруп, 15 000 терминдин түшүндүрмөсүн камтыган. Келечекте бул энциклопедия негизинде Android системасындагы смартфондор үчүн мобилдүү тиркеме жазылат. Ал тиркеме аркылуу ар ким өз макаласын энциклопедияга кошсо болот деп Билимдер академиясынан маалымдашты. АКШда жаңы чыккан Жылдыз согуштары кинонун уландысы алдын ала билеттерди сатуу боюнча бир күндө $6,5 миллион жетип рекорд койду деп Голливуд репортер маалымдайт. Мындан алдын коюлган Кара Баатыр уламыш жаралуусу, Өч алуучулар, Ачкарын оюндар сыяктуу популярдуу фильмдер алдын ала сатууда күнүнө $1 миллион ашкан эмес. Голливудтан Лондонго чейин кайсы жерге көрсөтүлбөсүн Жылдыз согуштары көрүүчүлөрдүн саны абдан көп болуп турат дейт IMAX Entertainment корпорациясынын жетекчиси Грег Фостер. Билеттерди сатуу 19 октябрдан башталган. Каалоочулардын саны өтө көп болгондуктан онлайн операторлордун серверлери иштен чыгып калып атты. Адатта Америкада билеттер 2 ай алдын сатууга чыгарылбайт, бирок айрым кызыктуу премьераларга уруксат берилет. Ушуну менен жаңылыктарыбыз соңуна келди. Мен сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Жакшы калыңыздар.